Сооротуучу Кудай. 30 ноябрь. Эфестиктерге жазылган каттан мындай сөздөрдү окуйбуз. Оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Сөздөр ар кандай кызматты аткарат. Сөздөр сооротот. Сөздөр көңүлдү көтөрөт. Сөздөр шыктандырат. Шыктануу алган адам тоону томкоргонго да даяр болуп калат. Сөздөр тескерисинче көңүлдү оорутуп да кое алат. Сөздөр жүрөктү талкалап, керек болсо адамды өзүн өзү өлтүрүүгө алып барып коет. Ошондуктан жазууда жазылгандай, оозубуздан чыккан сөздөрүбүздү абайлайлы. Кандай сөздөр менин оозумдан чыгып жатат? Мени угуп жаткан адамдын көңүлүн көтөрүп жатамбы? Же жүрөгүн оорутуп, чөктүрүп жатамбы? Менин ооздорума кароолуңду кой деп сыйынгым келет. Силерди да ошого чакырам.